Саламатсыздар бардактуу Соло медиа порталынын катталуучулары, сиздер менен Москвадан сүйлөйбүз долбоорунда кайрадан аптанын жаңылыктары менен тааныштырмакчыбыз. Россиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлигинин ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында төмөн кубаттуулуктагы атомдук станция куруудагы кызматташуу боюнча меморандум кабыл алынды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Документке Росатом мекемесинин башкы директору Алексей Лихачев менен энергетика министри Доскул Бекмурзаев кол койгон. Ошондой эле меморандумда Кыргызстанда ядерлик инфраструктураны өнүктүрүү жана атомдук энергияны тынчтык жолунда пайдалануу боюнча илимий техникалык персоналдык квалификациясын жогорулатуу маселелери каралган. Экологиялык жактан таза энергия булактары дүйнө жүзү боюнча абдан актуалдуу болуп турат. Кыргызстандагы бул жаатта четте тургусу келбейт. Росатом менен кызматташуу биздин өлкө үчүн энергетика, экономика жана өндүрүштү өнүктүрүүгө жардам берет деп ишенебиз, деди министрдин орун басары Тилек Айталиев. Ал эми Лихачев Кыргызстанда АЭС сыяктуу объектинин болушу өлкөнү электр энергиясы жагынан гана көз карандысыз кылбастан бүткүл Борбор Азия чөлкөмүндө илимий долбоорлордун көбөйүшүнө өөлгө түзмөкчү дейт. Росатом Россиялык мамлекеттик холдинг. Анын курамына атом тармагында иш алып барган 400 ишкана кирет. Корпорация Россиядагы бардык атомдук станцияларды башкарат. Холдинг урандын запасы боюнча дүйнөдө 2-орунда турат. Россиянын Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскер базалары 2022-жылы 70-тен ашуун аскердик техника алат. Бул туурасында Россия Федерациясынын коргоо министрлиги билдирди. Техникалар боюнча кененирээк маалымат камтылган эмес. Канттагы россиялык биргелешкен аскердик база тез аракетке келүүчү жааматтык күчтөрдүн бир бөлүгү. Ал жааматтык коопсуздук келишим уюму мамлекеттеринин коопсуздугун абадан коргоп, камсыздап турат. Карамагында чабуул жасоочу Су-25 учактары менен Ми-8 Ти учактары бар. Тажикстанда жайгашкан 201 аскер базасы Россиянын чет өлкөлөрдөгү ири аскердик объектиси, ал эки шаарда Душанбе жана Бактарда жайгашкан. Анын курамына мотоаткычтар, танкалар, артиллериялык чалгындоочу бөлүктөр, абадан коргонуу бөлүмдөрү, радиациялык, химиялык жана биологиялык жактан коргоо жана байланыш бөлүктөрү кирет. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча эркектер жана кыз-келиндер курама командасы Россияда өтө турчу беделдүү делген Иван Ярыгин атындагы Гран-при турнирине катышат. Бул тууралуу Күрөш федерациясы кабарлады. Мелдеш 27-30 январь күндөрү Красноярск шаарында өтөт. Федерация турнирдин убакыт саатын жарыялады. Эркектер 6 салмак категориясы боюнча күрөшөт. 57 кг салмакта Кыргызстандан Алмаз Сыманбеков, Бекзат Алмаз уулу күч сынашса, 61 кг салмакта Улукбек Жолдошбеков, Тайырбек Жумашбек уулу катышат. 70 кг Орозобек Токтомамбетов, 74 кг Исламбек Орозбеков, Эляман Доудурбек уулу. 79 кг салмакта Арсалан Будажапов, 86 кг салмакта Саякбай Усупов катышат. Балбандарды машыктыруучу Исламбек Тазабеков менен калыс Мирлан Алжанов коштоп барат. Бул ирет кыз-келиндер командасынын курамы толугу менен алмашкан. Адатта жыл сайын Иван Ярыгин турнирине Айсылуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы Мерим Жуманазаровалар катышып келген. Ал эми бул жолку мелдешке барчу кыздар 53 кг салмакта Айжан Сабырбек кызы, Аруке Кадырбек кызы катышат. Ал эми 57 кг салмакта Бермет Нуридин кызы Таңчолпон Кабылбекова, 62 кг салмакта Дилназ Сазанова, 68 кг салмакта Нурзат Нуртаева катышат. Спортчулар менен кошо машыктыруучусу Үсөн Рыскулов жана калыс Мирлан Алжанов дагы жиберилет. Москвадан сүйлөйбүз долбоорунун бул жолку апта каарманы Россия жергесинде эмгектенген кыргыз жараны Ташыбек уулу Эрмек болмокчу. Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз тааныштырып. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Ташыбек уулу Эрмек. Мен 1995-жылы Чүй областына караштуу Кемин районунда жайгашкан Тегирменчи деген айылда төрөлгөм. Ошол анан 2013-жылы окуумду аяктап, кайра кесиптик лицейге тапшыргам. Ошол кездерде эле Москва иштейсиң деген сөздөрдү угуп алып, баягы Москваны көрөт экенмин, Москваны көрөт экенмин деген дагы бир кандайдыр бир түрткү болгон болуш керек да, поварлыкка тапшыргангачы. Анан ошого тапшырып, аны окуп бүтүп, ийгиликтүү анан Кыргызстанда эле иштеп жүрдүм, повар болуп.
где-то бир 6 жылдай иштеп, анан ошол эмелдин артынан Кыргызстандан Россияга жөнөдүм. Как раз карантин учурунда. Карантинде келип жатып, анан карантин бүткөндөн кийин өз кесибибиз менен иштеп жүргөн учурубуз азыр Турда Москвада. Ал эми карантин учуруна туш келди деп калдыңыз. Барып карантинде отуруп калдыңыз, Карантинде 3 ай эч жака жылбай, квартирадан чыкпай 3 ай отуруп калдым. Мен келген күндүн эртеси күнүнөн баштап, эртеси 1-2-3 күндөн кийин башталды карантин. Анан барып өкүнгөн жоксузбу, ай келбей койсом болмокчу деп? Албетте өкүндүм. 3 ай жатыш деген бул билбейм. Эркек бала үчүн башкача эле нерсе экен да. 3 айда өзүмдү мен вообще даже адам катарынан чыгарып салганга чейин бардым. Неге жатасың депчи. 3 ай бою карызга болушунча баттык. Дагы жакшы ошо бияқта да туруктуу болуп калган туугандарыбыз бар экен. Ошолордун жардамы менен чыгып кеттим десем болот. 60-70 миңге чейин карызга баттым. Өзүңүздү деле баарыбызга белгилүү болгондой эле азыр биздин көптөгөн мекендештерибиз Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Анан оюңузча, ошол жактан тапкан акчаны Кыргызстандан деле тапса болобу же андай болбойбу? Жок. Бияктан тапкан акчаны тапса болбойт. Кыргызстанда смотри, эмеге жараша, кесибиңе жараша. Мисалы биякта идиш жууп тапса болот 60 миң, Кыргызстанда идиш жууп тапса болот 25 миң. Ушул сыяктуу да. Билбейм, кесипке жараша го. Мисалы, поварлар Кыргызстандан деле ошондой табалат. Сенин кесибиң болсо, если сварщик болсоң, Кыргызстандан деле ошол акчаны тапсаң болот. Ну, конечно, бияктан көбүрөөк бир аз. Бирок Кыргызстанда жашаганың менен биякта жашаганын айырмасы асман менен жердей да. Мен тапчылым Кыргызстанда 80 миң, биякта табам азыр деле 80 миң, 70 миң. Демек бирдей эле акча табасыз, бирок ал жакта жүргөнүңүздүн себеби эмнеде? Биякта жүргөн себеби Кыргызстандан көп учурда жумушу жок жүрүп калган учурлар көп болот да. Ошо баягы адам канча көп тапсам ошончо деп калат экен. Анан мисалы 1,5 миң сом төлөп берем дегендерге барбайсың, сен издеп жүрө бересиң, 2,5 миң сом төлөп берген адамды. Ошол убакыт терать этесиң, заодно стабильность жок, аякта эми көбүнчө аякта эме го, той топур. Если мындай ресторандарга иштейм десең, азыраак калып калышы мүмкүн. Стабильность жок да Кыргызстанда, мне кажется. Азыр бизде көптөгөн ашпозчулар, өзүңүз деле билесиз, үйгө барып, тойлордо, жакшылыктарда барып кызмат кылышат, өздөрүнчө жасап. Сизде дагы мекенибизде эле келип ушундай иш менен алектенүү оюңузда болду беле ушундай нерсе? Оюмда болгон, болмок түгүл барып дагы иштеп жасап көргөнбүз, бирок ал менин кылчу иш эмес экен ал. Бирөөнүн үйүнө барып тамак жасаган мага чын айтканда жаккан жок. Ошондай ошонун айынан иштеген жокмун десем болот го дейм. Бирок өзүм бир ашкана ачып иштетсем деген бир тилектерим, максаттарым бар десем болот. Ошонун аркасынан жүргөн кезим азыр. Ошентип алсам бир ийгиликке жетем го деген ой мененчи. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анда дагы бир суроом, ошол алдыңкы жакынкы убактарда Кыргызстанга кайтып келүү пландарыңыз барбы же Россияда узак мөөнөткө жүрөсүзбү? Жок, Кыргызстанга барчу ниеттерим күндөн күнгө ашып ташат го. Күндө сагыбы менен, кусагы менен жүрмөй, эме үткө маал барам деген үмүттөмүн. Ошого чейин бир аз акча топтоп алып барып үйлөнсөм, биринчи ирет үйлөнсөм деген ниетим бар. Үйдөгүлөр сүйлөшкөн сайын ошол жакшы келинчек алып кел деген ниеттерин айтышат. Ошону бир кабылдап үйлөнсөм деген ниетим бар. Демек күзүндө келип биротоло келейин деп пландап атасыз, биротоло буюрса.
Ал эми бизде канчалык бөтөн жерде көп акча таап жакшы дегенибиз менен деги эле сырт жерде бардык эле адамдарда кыйынчылыктар жаралат, көйгөйлөр жаралат. Биздин мигранттардын кандай кыйынчылыктары бар Россияда? Негизи эле эмне биринчи орунда көйгөй жаратат? Биринчи орунда биякта биринчи келатканда мигрант өзү ошол орус чергесинин закондору менен таанышып алыш керек экен. Мени ошол жагы бир аз ойлондурду. Закондору менен таанышып, анан ошо келгенде документтерди бир аз тууралап алыш керек. Бир аз эмес, жакшы эле тууралап алсаң, өзүң сага эч ким тийишпейт. Бир көйгөйү. Анан азыркы учурда ошо айтарым, окууну бүтүп алып эле, бизде окууну бүтүп алып эле, эч кандай билим албай эле бияка жиберип жатат. Ошолор бир аз көп кыйналып калат тил жагынан, тилинен кыйналат да. Көптөр ошол тили билбеген айынан аз акчага эле иштеп жүрө беришет. Бир аз тил үйрөнүп алып келсе, орус туугандарыбызды кушканда ордуна койгонду билсе, анда жакшы жерде иштейт деген эмебиз. Анан шу документ жагы, анан көп туугандарыбыз эмени билбейт экен, ОМС деген нерсени. Бияктан ОМСти алып алган болсоң, кокусу ооруп кала турган болсоң, кандайдыр бир жардамдары болот. Бекер дарылансаң болот. Ошону көп билишпей, даже тиш жулдурсаң дагы бекер жулдурсаң болот да, эсли ОМСиң болсо. Көйгөй ошолор эле окшойт, мне кажется. Ал эми документ жактан ошо өзүңүздө көйгөйлөр жаралганбы? Менде жок. Менде документ жагынан көйгөй жаралган эмес. Кудайга шүгүр, биякта аны менен алектенген кыргыз азаматтар бар, ошолорго мен самолеттон түшкөндө эле чалып калдым. Эми баягы сөздүн ачыгын айтканда көп акча менен жазат. Акча менен жазат. Убакыт жарайт этпейсиң. Bir жуманын ичинде 10 000 сом акча, 10 000 рубль акча берсең, бардыгын жазап, легально кылып алып келип беришет. Бирок чынын айтайын, конторго барып документ жасап көргөн эмесмин. Анда дагы бир суроом, ошо Орусияда өзүңүздүн жумушуңуз тууралуу кайра бергим келип атат. Тамактарды жасап жүрөсүз, анан кандай тамактарга көбүнчө басым жасайсыздар? Анан мисалы кардарлардыкы кимдер келет көбүнчө? Биздин кыргыз туугандар келеби же башка чет элдиктер келишеби? Кандай тамактарды көп талап кылышат? Бул жакта Орусияда негизи мен билишимче япон кухнясы менен ошо итальянский кухня, өзүлөрүнүн орус кухнясы көп өтөт деген эмем. Анткени мен иштеп жүргөн жердин баары ошондой да. Анан мен иштеген жерге чын айтканда кыргыз туугандар келбейт. Баягы бир сөз менен биздин тилде айтканда элитный адамдар келет десем болот. Анан мен өзүм иштөө багытым боюнча айта кетсем, мен иш тандабайм, иштей берем. Кыргыздардын кухнясында деле иштей берем. Бул жакта да кыргыз туугандарыбыз көп чайхана, ресторандарды ачышты уже. Аларга дагы чакыруулар болот кээ кезде. Бирок андай дагы случайлар болот. Өзүбүз эле мекендештер иштетип алат дагы, анан арендага берип туруп кетип калат ал заведенияны. Сен акчаңды таппай эле кайкалып каласың да. Ошондон улам ал жерде иштебей, ушундай бакта черный, анан белый деп коет. По документациячы, ошо белыйда иштегенге аракет кылам. Иштөө процесси боюнча универсал повармын да айтсам жаңылышпайм. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели. Элибизге, жерибизге каалоо тилектериңиз болсо, жакшы ой тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Менин каалоо тилегим эмне? Менин каалоо тилегим ошо баягы бизде азыр Кыргызстанда ушундай понятие болуп калган. 11-ди бүтүп эле Россияга кетиш керек деген. Ошол жаштарыбыз, биз жаштар келечектин колунда деп коюп эле биз жаштарыбызды кетирип атабыз Россияга, чет элдерге. Окуганы кетсе жакшы, бирок 11-ди бүтүп эле түйшүктү башына тартып жатышат. Ошолорго айтарым, ошолорго кааларым ошо окушса, билим алышса, биздей болуп май сасып тердеп иштешпейт эле деген тилек үмүттөмүн да. Ошо анан кыздарыбызга денелер ошо
чет жакка кеткенге тыюу салса, мырзаларыбыз ошолорду кетирбей багып алса деген тилектерим. Кыскасы Кыргызстанда ден соолук ар кандай кырсыктардан сактасын демекчимин. Өнүгүп өссүн, Кыргызстандын келечеги жаштар өнүгүп өссүн. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Мен ойлогон эмесмин, мен интервью берем деп телефон менен иши. Ушундай да болот экен азыр 21-кылымда онлайн интервью кылсак да болот экен ушинтип. Сизге да рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маектешкенге макул болгонуңуз үчүн. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса аман эсен мекенге кайтып келиңиздер. Чоң рахмат. Айтканыңар келди. Саламатта туруңуз, рахмат чоң.